Assalamu alaikum, урматтуу биздин катталуучулар. Эң биринчи катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписаться болуп катталган. Акелерим, нежелерим, инилерим, карындаштар, чоң аталар, чоң энелер. Просто мына жерде подписаться деген турат. Ошону мына басып туруп, он нерсе ушуна басып коюңуздар, сиздерден эчтеке кетпейт. Бүгүн 26 февраль, Кадамжай шаарыбыздабыз мына. Жаандар жаап, күндөр бир аз айланып турат. Бүгүн сенин туулган күнүң дегендей бүгүн курс рубль көтөрүлүп жатат. Ура! Урматтуу көрүүчүлөр, эми бизде көптөгөн мекендештер мигрант болуп Россияда көрөк иштейт. Ошондуктан бизге рубль керек. Каналга катталып, негативдерди жазбай, мүмкүн болушунча негатив жазыңыздар, кесет эле сөгүнбөй жазганга аракет кыла бериңиздер. Макулбу? Кеттик анда. Мен деле бир жөнөкөй эле адаммын. Нексия машинайда эле жүрөм. Ишо бул менин өзүмдүн машинам эмес, караңыздар. Мына басабыз дагы. Туттап туруп, так. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бамперди көтөрүп кайга жөнөдүңүз? Жакшы, мына иштер жакшыбы? Рубльдарды бир жаңылык коелу бир аз. Азгана. Сүйүндүрүп. Мына ушундай тааныштар көп. Мына жерди бирөөңүздөр сатып алсаңыздар, болуп кетесиздер, байып кетесиздер. Ушул жерде жер калды. Бирок эки жагынан дубал урасыздар да. Мынтип бул жагынан көтөрүп, бул жагынан көтөрүп урасыздар. Азыр көрсөтөбүз сиздерге. Батат, азыр рубль банк компаньон деп. Ошо көргөзүп кетебиз сиздерге. Нар жагыда финка. Пицца жейбизби? Пицца. Да, Пицца жайым кеп кеттім мен, урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар, кеттик анда мен соком бисмиллахиррахманиррахим деп басып өтүп кетебиз. Мына, ура деп көрдүңүздөрбү? Мына. Жана эле 1.0 анан 10 болчу кайра түшүрүп коюштур. Ёлки-палки, ушундай болсо да көтөрүлсүн. Кана? Бул жакка эмес, бул жакка келиңиздер. Рахмат эже. Болду. Азыр. Не жекейине отурат жама мынанда. 1.21 болуп турат, көрдүңүздөрбү? Короче, финкага келе бериңиздер. Чото компаниянын акыркы күндөрү жакшы иштебей эме кылып койтат. Мына 1.10 болуп турат. Финка 1.10. Азамат мына Көксу, Кадамжай шаары. Сиздерге сонун жаңылыктарды дагы жарыялап турабыз. Азыр энди күн сууп кетти. Азгана кичине чай ичип кайтып чыгып кетебиз эми үйгө. Ушундай жаңылыктар. Каналга катталыңыздар. Ушул видеого дагы сөзсүз ой пикириңиздерди жазыңыздар. Рубль боюнча өзүңүздөрдүн жакшы сөзүңүздөрдү, чыгармачылык өнөрүңүздөрдү, чеберчилигиңиздерди ушул жерде көргөзүңүздөр. Эгер кимдин да комментарий жакшы лайк чогулткан болсо, мен ага дагы белек беремин. Кечеги видеобузда дагы мен айттым, сөзүмдө турам дедим. Нурбек деген жигиттин комментарийи орозо жөнүндө жазган экен. 19 лайк чогултуптур. Пока трендте эң алдында ошол турат. Бул видеодо дагы кимдин комментарий алдыга чыгып кетет экен. Мен чото ушундай кылып чечтим туугандар мен. Аз болсо дагы көпчүлүктү сүйүнтөйүн, кубантайын депчи. Бул 5 күндүк өмүрдө топтогон дөөлөтүбүз дагы, акчабыз дагы, мансабыбыз, байлыгыбыз дагы, бүт бардыгы бир күн калып кетет экен да. Ошондуктан ошолорду берейин дедим. Негизи бай деле эмесмин, бирок байдын эле баласымын. Бирок анча деле байдын баласы эмесмин. Бирок буюрса дагында байып кетемин деген чувстволор болуп атат. Аллахым берсе, байып кетсек сиздерге көптөгөн белектерди биздер берип турабыз. Ошондой кылыңыздар туугандар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазыңыздар. Моуну бассаңыз, моуну. Өзү жанат. Правила дорожное движение дейт мага. Пашага чыгат анан кийин мага. Кызыл жанганда басыңыз, айланайын. Жана элек. Ёлки-палки, эмне ушундайбыздан анда машиналар жаман көрөбүз. Мону басыш керек мерде. Мону кнопка коюп койгон туугандар. Мону басайлы дагы. Мына кызыл жашыл жанганда энди мына басса болот мына. Мынакей. Мына. Жанды, биз уже өтүп кеттик мына. Көрдүңүздөрбү? Кызыл жанганда эле анан кийин патрасаңыздар, машиналардагы бир күн сөгөт ана мына. Үйрөнүңүздөр. Короче, үйрөнүңүздөр. Ошол өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди
комментарийге жазыңыздар. Кимдин комментарий эң жакшы лайкчы болса, мен кечеки видеобузда мен анын дагы ссылкасын комментарийге калтырамын. Нурбек деген жигит алды, мен аны менен сүйлөштүм, ага дагы жооп жаздым. Кааласаңыздар кирип окуңуздар, мен ошол видеонун ссылкасын мен комментарийге дагы калтырып коёмун. Жөн гана көрүнүш мына. Өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан эң жакшы сөздөрдү комментарийге жазыңыздар. Эгер адамдарга жаккан болсо, алар сиздердин комментариңиздерге лайк басат. Кимдин комментарийи эң көп лайкчы болсо, бизден ошол адамга белек болот. Колдон келишичи аракет кылабыз, максималдуу аракет кылабыз. Элдерге ушундай жакшы жаңылыкты жарыя кылганга мына. Ошо басыңыздар, баарыңыздарга үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, келе жаткан Рамазан айыңыздарга куттуктаймын. Рамазан айыңыздар кут болсун. Ушул айга жеткиргенге Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ар бириңиздер туткан орозоңуздар кабыл кылып, ушул жылы келиңиздер, ушул 2025-жылы ушундай жаңы машина алам деп жүргөндөр алсын, үй салам деп жүргөндөр үй салсын, шаардан үй алам дегендер үй алсын. Көп ийгиликтерге жетишип кетиңиздерчи. Мына шаарыбызда жакшы өзгөрүштөр болгондо, сиздердин дагы ушу үйүңүздөрдө жакшы өзгөрүштөр болуп кетсин. Ийгилик барыңыздар. Урматтуу катталуучулар, сиздерге сонун бир жарнаманы жарыялап кетебиз. Мына үйдү көрдүңүздөр. Бул жагы 18ге, мындайча 15 болуп түшкөн. 18ге 15. Үй аябай чоң. Ошондуктан мен бат сүйлөп аз көргөзүп кетишим керек. Мына пескоблок урулган, 25 сотик жер. Баткен облысы Кадамжай району, Актурпак айыл аймагы, Жаш Тилек айылы, Масалиев көчөсү 39-үй. Мына ушул үй сатылат экен. Урматтуу туугандар, шашпай бир аз көрүңүздөр, оңуңуздар басына айтасың. Пескоблок сонун болуп урулган, бул жери гараж болгон, бетондорду дагы асты 1 метр чукулантырып, 4 катар арматура коюлуп, токулуп, андан кийин куюлган экен. Бүт аква терезелер коюлган, 2 кабат үй, экинчи кабаты дагы бүт элек, бир аз иштери калган. Ал үй асты 6 комнат, үстү 5 комнат, ошондо 11 бөлмөлүү үй болуп калат экен. Мына Масалиев 39. Бул үйдө бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Ошондой болсо дагы бүт барлык шарттары менен бүткөн. Мына душ. Караңыздар, эми мен темир эшик коюлган. Көрдүңүздөр, басыны сөз арасында айтып кетемин. 6,5 миллион сом кеми бар. Жүрүңүздөр, буту чечейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичини көрүңүздөр, өтө сонун болуп бүткөн. Андан кийин бул жагына кириңиздер. Мына бул жагда кухнясы. Түтүн чыга турган тешикчени калтырылган. Сөзүмө таппай калган. Бул бөлмө дагы бүткөн. Андан кийин бул жак конок тосуучу бөлмө экен. Мына караңыздар. Үй аябай чоң да, ошого рекламам дагы бир аз узарып кетиши мүмкүн. Ошондой болсо да көрүп коесуздар. 6,5 миллион сом кеми бар. Мына толук видеосу ушу Кадамжай медиа YouTube каналынан көрөсүздөр. Төмөндөгү телефон номерлерге чалсаңыздар, сиздерге толук видеонун ссылкасын жөнөтөт. 6,5 миллион сом кеми бар. Суудун боюнда үй бардыгы бүткөн. Эң жакшы эшик терезелер коюлган. 2 кабат үй. Менимче 6,5 миллионго татыктуу эле деп ойлоймун. Эми бир аз кемитип беришим мүмкүн. Мына бак 25 сотик жери менен бүт бардыгы эгилген мына баккачы. Кыскасы көрдүңүздөр. Төмөндөгү номерге чалып, кайрылып алсаңыздар болот.